Баткендин Борбордук стадионунда элдер майрамдык салтанаттарда же жылдыздардын концертине эле келишет. Спорттук иш-чараларды өткөрүүгө стадиондо айтаарлык шарт жок. Максаты бул футбол ойночу аянтча болуп эсептелет. Анан концертке тиешеси жок. Бул отдельный болуш керек. Концерттин өзүнүн драм театры бар, ошондой площадь бар, ошол жерлерде өткөрсө болот. Бул жерде спортко тиешеси болгондон кийин спортсмендер ушу футбол ойноп, футбол менен эле жүргөнү жакшы болот да стадиондон. Футбол оюнун өткөрүүгө келген спортчулар алгач концерттен кийинки таштандыларды тазалоого аргасыз болушат. Бул да шарты жок спорт аянтындагы ашыкча түйшүк. Футбол ойной турган эмес-да. Бул жерден кийин атайын балдарды алып келип биз 1-2 күн уборка кылабыз, мындайча айтканда. Мусор, бакалашка, бүт ушу кагаз пакеттер, бүт таштандылар калат ушу бойдон. Керек болсо даже ушул концертке орнотулган мындай эмелер бар, сахналар бар. Ошолорду да балдар менен өзүбүз алып чыгабыз. Бул өткөргөн бойдон кетишет концерт койгондорчу. Бул жайда бүгүнкү күнгө чейин эле мамлекеттик майрамдарда уюштурулуп келет. Атайын футбол аянты үчүн өстүрүлгөн чөптөр тебелендиде калып куурап калган. Канча кыйналып өстүрүп аткан чөптү адамдын, малдын баскан жерде чөп өспөй коет да. Мен мурда традиция болуп калган экен да, мурда местный биз мына өзүмдө райондук эмеде иштеп, мына Баткен шаарынын стадионунда боз үйлөр тигилип, мен муну акырында уже токтойт деп ойлойм, уже токтотот мына. Шаар бийлиги бул маселени чечээрин убадалоодо. Качан гана борбордук аянт майрамдык салтанаттарды өткөрүүгө ылайыкташтырылганда стадион өз максатында пайдаланылары айтылууда. Бизде мына шаарыбызда борбордук аянт жок болгондуктан биз ушу стадиондо өткөргөнгө муктажбыз. Эми мына планда азыр ушу областтык администрациянын оң тарабына пландаштырып атабыз ушу борбордук аянт кылганга. Ошону бүтүрсөк, ошо борбордук аянтта мероприятиялар өтөт дагы, стадион бойдон колдонуп калат. Баткен шаарындагы стадионго өткөн жылы 150 000 сом, бул жылы 200 000 сом каражат бөлүнгөн. Бул сумма 6 гектар аянтка шарт түзүүгө жетпейт. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.